10 мындай кылып көрсөткөндө 10-10дон 30 күн деген, ошол экинчи көрсөткөндө, үчүнчүсүндө бир манжасын жумуп 9ду көрсөткөн да. Устаз, анан баардыгыбыз жакшы билебиз, адам баласы дүйнөдө бир иш кылган учурда бир пайданы көздөп туруп анан кийин бир иш кылат да. Мен орозомун деп алдыңда чаңкап турсаң дагы, курсагың ач болуп турса дагы, сен ошону ичпестен, Алланын өкүмү бул, Алла буйруган, мен ичпешим керек, жебешим. Бизнес тармагы болсун, же болбосо спорт тармагы болсун, башка тармак болсун, эми аны ошол убакыттын ичинде кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, ар бирин тартиптеп бөлөт. Баласы окууга тапшырды, бир жакшы окууга тапшырды. Анан эмне кылды? Эгер балам өтө турган болсо, мен 5 күн орозо тутуп берем деп өзүгө милдеттендирип алды. Демек, орозо айы 30 күн, орозо айы 29 күн болуштугуну пайгамбарыбыз бизге айтып. Орозо болбой туруп орозомун десе дагы ишенебиз, орозо болуп туруп орозо эмесмин десе дагы ишене турган иште. Орозо туткандар булар бейиштин кайсы эшигинен кирет дейт, Райян деген эшигинен. Кээ бирде сүйлөп коюп атабыз. Кээ бирде угуп коебуз, кээ бирде көрүп коюп атабыз. Туурабы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу Аль-Фуркан медиа каналынын көрөрмандары. Сиздер менен буюрса бүгүнкү орозо жөнүндө бир маегибиз бар. Ал маекте биздин устаз Көлмө медресесинин мугалими Муктубек Ажы болмокчу. Устаз, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Устаз, мына ушул жакында мына орозо айы келе жатат. Мына ушул орозо айы келгенде биз мусулман катары кандай амалдарды жасашыбыз керек жана эмнелерге даярданышыбыз керек. Мына ушулар боюнча бир аз суроо жооптор болот буюрса иншалла. Анан ушуга бир азыр суроолорубузду берип баштай берсек. Иншалла. Мына буюрса жакынкы күндөрдө мусулмандарга фарз болгон орозо айы келип калды. Бул орозо айы бул жөнөкөй ай эмес. Бул орозо айы мусулмандардын ички дүйнөсүн, руханий бир мусулмандарга пайда бере турган, нерсени тарбиялай турган ай болуп саналат. Бул орозо айга дагы саналуу күндөр калды. Ошол орозо айындагы жол жоболор кандай болгон, ошолор жөнүндө бир аз сүйлөп, өзүбүздүн билгендерибизди айтып өтсөк. Рахмат, Алла разы болсун. Нерсе ошо биринчи сурообуз, динибиздеги орозонун өкүмү кандай болгон? Мына ошол жөнүндө кенен бир токтоло кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу ала расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бардыгыбызга белгилүү, бул орозо айындагы орозо бул динибиздеги фарздардан болуп эсептелет. Анткени динибиздеги 5 түркүк, 5 устун бар. Ошол 5 устун, 5 түркүктүн бирөөсү орозо болуп эсептелет. Эми бул орозо кандай негизде бизге мусулмандарга фарз болду дей турган болсок, бул орозо айы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 183-аятында Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun деген аяттын негизинде бул орозо айында орозо кармоо мусулмандарга фарз экендиги келип чыгат. Бул аяттын мааниси эй имандуулар деп бул жерде баса белгилеп айтып атат. Жанагыдай я юханнас, эй инсандар деген жок. Бул жерде демек бул орозо айы кимдерге фарз экендиги ушул жерден дагы билинип турат. Иманы бар момун мусулмандарга фарз экендиги. Эй иманы бар момун мусулмандар, силерге орозо фарз кылынды. Силерден мурдакы өткөн үммөттөргө фарз кылынгансыңар. Силер бир таква болсоңор, таква болушуңар үчүн деп. Демек бул жерде дагы бизден мурдакы өткөн үммөттөр дагы биз сыңары орозо тутуп, орозо кармап келишкен. Ошондой эле мына пайгамбарыбыздын үммөтү болгон бизге дагы орозо тутуш, орозо айында бул фарз болуп эсептелет. Жана эми ошол таква болушуңар үчүн, кана эми таква болсоңор дегени бул орозо айы бул жөндөн жөн бизге Аллах Таала өзүнүн пенделерине милдеттендирип фарз кылган эмес. Демек, орозо тутуу менен адам кандайдыр бир таквалыкка жетиши мүмкүн. Рахмат устаз. Андан кийинки эле ар бир нерсе башталганда бир тарых менен, бир убакыт менен башталат. Албетте пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилгенден кийин дагы ар бир шарият өкүмдөрү убакыт этап менен түшө баштады да. Эми орозонун дагы ошол
качан парыз болгон, мына ошолор жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Ооба. Ар бир мисалы айта турган болсок, намаздын өзүнүн фарз болгон мезгили болду. Зекеттин, ошондой эле орозонун дагы кайсы учурда качан фарз болгондугу бул хижри экинчи жыл, тагыраак айтканда ошо 1 жыл 6 ай болгондон кийин Шабан айында болгон. Эми бардыгыбызга белгилүү, бул хижри жыл пайгамбарыбыз Меккеде Медина шаарына көчкөндөн баштап хижри жыл деп башталган. Эми бул хижри жылдын эсеби кандай болот десек, хижри жылдын эсеби бул ай эсеби менен болот. Бардыгыбыз билебиз, мусулмандардын жыл санагы ай менен болуп эсептелет дагы. Буну лунный календар деп айтылат эми, ай эсеби менен. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде дагы айткан, мисалы, аш-шахру хакада, хакада, хакада деп бир көрсөткөн. Ошондо 10 мындай кылып көрсөткөндө 10-10дон 30 күн деген. Андан кийин дагы аш-шахру хакада, хакада, хакада деп көрсөтүп, ошол экинчи көрсөткөндө, үчүнчүсүндө бир манжасын жумуп 9ду көрсөткөн да. Демек, орозо айы 30 күн, орозо айы 29 күн болуштугуну пайгамбарыбыз бизге айтып өткөн. Ошонун негизинде биздин ошол ай эсебибиз менен санаганыбызда 354-355 күн болот. Мынау күн эсеби менен азыркы 2024-жылдын эсеби менен санаганда күн эсеби деп айтылат. Бул миладий жыл деп айтылат бизде эми. Бул бардыгыбызга эле белгилүү, бул 365 күн болуп эсептелет. Эми ошонун арасында 10 күн, 11 күн айырмаланып отуруп, бизде 36 жылдын да 1 жыл мусулманчылыкка кошулуп калат 1 жыл. Ошонун негизинде анан мусулман жыл санагы менен паланчы 63-кө чыгыптыр же 65-ке чыгыптыр деп айткандыгы ошонун негизинде болот. Эми качан болду десек, ошол хижри экинчи жылында мусулмандарга орозо айы фарз кылынды Шабан айында. Анан Шабан бул 8-ай болсо, Рамазан бул 9-ай болот дагы. Ошо Шабандан кийин Рамазан айы келгенде пайгамбарыбыз орозосун тутуп баштаган эми. Устаз, дагы бир нерсеге токтолсок, эми ушул орозо кимдерге парыз болгон? Албетте бул кээ бир адамдардын мүмкүнчүлүгү бар, мындайча айтканда, кээ бирөөлөрдүн ден соолук мүмкүнчүлүгү жок. Мына ушул нерселерди дагы айтсаңыз, кимдер тута алат, кимдер тута албайт? Ооба. Бул орозо фарз болгондон кийин бул ар бир мусулманмын деп иманы бар адамга фарз болуп атат. Бирок бул жерде бардыгы эле жаш бала болобу, же кары картаң болобу, же оорукчан болобу, же мусапырдабы, же дагы башка бир себептер менен бул фарз дагы кээ бирөөлөргө фарз болот, кээ бирөөлөргө фарз болбой турат убактынча. Мисалы, эркек балдарга ошол 12 жаштан баштап фарз болот. Биз жана айтып өттүк, биринчиден бул орозону кармаштыкка иман шарт, мусулман болуштугу керек. Анан экинчиден бул балагатка жеткен болуш керек. Эркек балдар 12 жаштан эсептеле турган болсо, кыз балдар 9 жаштан шариятыбызда ошол балагатка жетти деп өкүм берилет. Эми буну биздин шариятыбызда мукаллаф деп коет. Мукаллаф деген Алланын буйруктары, өкүмдөрү жүктөлгөн адам деп айтылат да. Эми дагы акыл эси жайында болуш керек бул. Акыл эси жайында балагатка жеткен болсо, биздин шариятыбызда буну мукаллаф дейт. Бирок бул адам ошол орозо айында сапарга чыгып калса, ошол сапарында кандайдыр бир кыйынчылыктарга, машакаттарга дуучар болуп, орозосун ачканга туура келип, же орозо тутпаганга туура келип кала турган болсо, анда ага шариятыбыз уруксат берилет, бирок казасын тутуу берет. Бирок тутканы жакшы деп айтылат. Тутканы жакшы. Ал эми экинчи дагы ошол ооруп жаткан, төшөктө ооруп жаткан, эгерде орозо кармай турган болсо, анын оорусу кайра дагы күчөп, дагы кыйналып кете турган болсо, анда ал дагы убактынча ошол орозо тутпай турса, ага шарият уруксат берет, бирок ал дагы сакайгандан кийин тутушу керек. Анан дагы аял кишилерден болсо, ошол этеккери келген учурларда булар дагы орозо тутпай турат. Орозо айында болсо дагы, анан ошол төрөттөн кийинки нифас деп айтылат. Ошолор дагы орозо тутпай турат. Бирок ошо тазалангандан кийин бул ошол этеккери нифас каны токтогондон кийин булар дагы казасын тутуп бериш керек. Эми шариятыбызда ушуларга орозо кармаш фарз болот эми.
демек акыл эси жыйынтыктай турган болсок, балагатка жеткен, момун мусулман болуп туруп, анан балагатка жеткен, акыл эси ордунда, мындайча айтканда мукаллаф болгон инсанга орозо кармаш фарз жана карыз десек дагы болот. Ниетти ошону жаттай албай кыйналып жүрөт. Кээ бир адамдар айтат, кайсыл убактан баштап ниет кылыш керек, мен уктап калыпмын, күн чыгып кетиптир дейт. Мына ушундай адамдарга дагы бир мүмкүнчүлүктөр, жеңилдиктер барбы шариятыбызда? Ооба. Негизи бул орозо дегени таң аткандан баштап күн батканга чейин ниет кылуу менен бирге. Бул дегени ошол Алланын бул орозо тутуу Алланын өкүмү, Алланын парзы, тутушум керек. Пайгамбарыбыз туткан, мен дагы тутушум керек деген ниетте ошол орозого ниет кылып туруп, таң аткандан баштап күн чыкканга чейин ниет кылдым дейт да, анан нелерден тыйылат десек, ошол бизге адал болгон эле ырыскылардан, мисалы жештен, ичиштен жана өзүнүн ак никелүү аялыга жакындык кылуудан, ушулардан тыйылып, демек ичүүдөн, бир тамак жөөдөн, ошондой эле ак никелүү аялына жакындык кылуудан тыйылыш менен биргеликте таң аткандан баштап күн чыкканга, таң аткандан баштап күн батканга чейин мен орозо тутууга ниет кылдым, Алланын өкүмү, Алланын буйругу деген ниетте бул орозого ошентип ниет кылат. Эгерде бул адам ниети жок эле, ушундай Алланын өкүмү дебестен эле, бул өзүнчө азыркы учурда баягы голодание, ачкалык деп өзүнү бир ден соолугуну чыңаш үчүн ушундай бир ниетте эле бул ошо таң аткандан кечке чейин жебей, ичпей, ушундай аялына жакындык кылбай убактын өткөрсө дагы ниети болбогондуктан анын орозосу орозо болбой калат. Демек орозодо сөзсүз ниет кылыш керек. Мисалы биз намаз окуганда намаздын ар кандай түрлөрү бар. Мисалы 5 убакыт намаз окуйбуз, 5 убакыт намаз ары башка. Анан мисалы зекет бере турган болсок, зекеттин да түрлөрү бар, үшүр деп коебуз, Мына ошондой эле орозонун да кандай түрлөрү бар? Мына ошолор жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Ооба, бул орозо деген менен эле, бирок орозонун дагы өзүнүн түрлөрү, орозо дагы бир канча бөлүккө бөлүнөт. Фарз орозосу, бул фарз орозосу Рамазан айындагы тутула турган, кармала турган орозо, бул фарз орозосу болот. Аны сөзсүз тутушубуз керек, бул фарз болот. Экинчиси важип орозосу деп коет бизде. Биздин Ханафи мазхабыбызда бул каза намаздар. Мисалы бирөө кандайдыр бир себептерден тутпай калды орозону. Өткөрү берди тутпастан, өзүнүн ошо бир орозо тутуу кармоо экендигин билбей өткөрү берди. Кыскасы, ошол адамда бир каза орозосуну тутуу керек болуп калган, мурда өткөрү берген. Же болбосо назир деп айтылат бизде дагы. Назир деген дагы өзүгө бир эмени милдеттендирип алат да. Мисалы айта турган болсок, баласы окууга тапшырды, бир жакшы окууга тапшырды. Анан эмне кылды? Эгер балам өтө турган болсо, мен 5 күн орозо тутуп берем деп өзүгө милдеттендирип алды. Ошондо дагы бул ошо 5 күн орозону тутуп бериш милдеттүү болуп калат, важип болуп калат. Эми назир дагы негизи экиге бөлүнөт. Назир муайян деп, анан назир мутлак деп. Назир муайян деген ошол күнүнү белгилеп, дайындап койгон болот. Ошол күндө алып сөзсүз тутуш керек болот. Назир мутлак дегени бул жалпылай эле айтып коет. Мен ушундай бир балам өтө турган болсо, мен орозо тутуп беремин деп койду. 1 күнбү, 2 күнбү тутам деди, бирок күнүнү белгилебеди. Ал назир мутлак болуп эсептелет. Анан кафараттар бар, мисалы. Буларды дагы ошол тутуш милдеттүү болот, важип болот. Анан үчүнчүсү бул нафил орозолор. Нафил орозолор, мисалы үчүн, сиз 1 күн орозо туттуңуз, 1 күн орозо тутпадыңыз, анан дагы эртеси орозо туттуңуз, дагы тутпадыңыз, ушундай. Же болбосо дүйшөмбү күнү же 4-күн орозо тутушуңуз, ушул сыяктуу бир орозолорду жалпылай нафил деп айтсак болот эми. Ошондой орозонун 3 түрү бар да, фарз, анан важип, анан нафил орозолор деп. Устаз, анан баардыгыбыз жакшы билебиз, адам баласы дүйнөдө бир иш кылган учурда бир пайданы көздөп тургандан кийин бир иш кылат да. Эми дүйнө иштердин баардыгы көпчүлүгү эле дүйнөгө эле пайда, бирок адам баласынын акыретине эч бир пайдасы жок болуп калышы мүмкүн көпчүлүгү. Эми ошо орозонун биз эми шариятыбыз биздин дүйнөбүздүн да пайдасын, акыретибиздин да пайдасын көздөйт. Эми ошо орозонун дүйнөдө кандай пайдалары бар жана акыретте бизге кандай пайдалар тиет, мына ошол жөнүндө айтсаңыз. Ооба, бул орозо кармоо, орозо тутуу дейлик. Бул мусулмандын биринчиден фарзы, милдети болду, бирок дүйнө акыретибизге бул Алланын өкүмдөрү
биздин дүнүйө акыретибизди бир абат кыла турган, пайдасы тие турган өкүмдөр. Биз аны кылбай койсок, бул өзүбүздүн эле пенденин эле зыяны болот да. Мисалы орозонун дүнүйөдөгү пайдаларын айта турган болсок, биринчиден адам баласы өзүнү тарбиялайт, руханий тарбиялайт. Тарбия мисалы руханий тарбиялайт дегенибиз өзүңө адал болуп турган азык оокаттар бар. Адал болуп турган ичимдиктерди сен иче албай, нафсиңди тарбиялап турасың да. Мен орозомун деп алдыңда чаңкап турсаң дагы, курсагың ач болуп турса дагы, сен ошону ичпестен Алланын өкүмү бул, Алла буйруган, мен ичпешим керек, жебешим керек деп сен өзүңдү, нафсиңди тарбиялап турасың. Ошол учурда нафсиң ушунчалык тарбияланат, мындайча айтканда сен нафсиңди башкара аласың да. Ошондой эле сен бул нафсиңди тарбиялаш менен биргеликте сен Алланы көбүрөөк эстейсиң. Ошондой эле сен курсагың ачып чаңкап турганда, сен бул дүйнөдөгү ачка жүргөндөрдүн, ачка чаңкап жүргөндөрдүн кандай абалда экендигин сен өзүң ички дүйнөң менен сезе аласың да. Буларды кандай абалда жүргөндүгүнчү. Баягы курсагы ток, баягы курсак ач менен иши болбойт го. Сен качан ошону өзүң башыңдан өткөрүп, орозо тутуп, курсагың ачып, чаңкаган, ысык учурларда чаңкаган мезгилиңде, демек чаңкооду сен сезесиң да. Анткени бул чаңкоо бул мындай айтып бериле турган, баяндап түшүндүрүлө турган нерсе эмес да чаңкоо. Курсак ачыштагычы мисалы аны сен сөз менен жеткире албайсың. Бирок сен өзүң качан курсагың ачып, чаңкаганыңда, анан сен билесиң да чаңкоодун кандай абалда болот инсан чаңкаганда. Чаңкоодун деңгээлини билесиң. Курсагың ачканда курсак ачканды сен сезесиң дагы. Анан ошондой бир курсак ач, чаңкап турган адамдар сага келип туруп жардам сурай турган болсо, сен ошого эмне болот? Нафсиңди тарбиялап, ошолорго кол сунганга сен өзүңдү тарбиялап каласың да. Бул дүйнөдөгү элесе. Бул эми руханий биздин ички тазалаш, тазкияту нафс болуп атса, бирок биздин ден соолугубузду дагы чыңдаш болот бул орозочу. Мисалы үчүн азыркы медицинада бир эле ошол ач калтырып, эртеден кечке чейин тамак жедирбей адамдын организмин тазалап атпайбы, очищать этип тазалап. Ошол сыңар эле биздин орозо тута турган болсок, биздин ашказаныбыз биринчиден ошол 11 ай жеп жүргөн мусорларды чыгарып тазаланат. Ичибиздеги майлар эрийт. Биздин кан басымыбыз өз ордуна келет экен. Ошондой эле баягы сахарный диабет деп атпайбы, ошолор дагы өзүн басаңдайт экен да, баягы өзүнүн эмеси да. Ошон үчүн бул орозонун бул дүйнөдөгү эле бир бизге болгон пайдалары, бизге болгон жыйынтыктары орозо кармоодунчу. Акыретке бара турган болсок, акыретте бул орозо туткандын пайдасы өтө көп. Пайгамбарыбыз хадисинде айтып койду го: "Ман сома иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi" деп. Ким иман келтирип, сооп үмүт этип, орозо бул Алланын өкүмү, бул фарыз деп орозо кармай турган болсом, мага сооп берилет деген ниетте бул орозо тута турган болсо, анын бүт өткөн күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбарыбыз хадисинде айтып атпайбы. Дагы хадис кудусийде келбейби? Адам баласынын баардык кылган амалдары ал өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн, мен аны өзүм сыйлаймын деп айтып атпайбы? Демек, мисалы адам баласы бир намаз окуйлук дейлик. Намаз окуса биз билебиз. Намаз окуп атат деп ага сооп берилишин билебиз. 10дон 70 эсе, 700 эсеге чейин сооп берилишин билебиз. Зекет берсе, ажылыкка барса, булардын баардыгы көрүнүп турган бир амалдар, Аллах Таалага жараша сообун берет. Бирок орозо бул Аллах Таала менен пенденин ортосундагы сыр да. Сиррун байна Аллахи ва байна абдихи. Алла менен пенденин ортосундагы сыр. Неге дегенде бул орозо сыр деген себеби инсан мен орозо болбосо дагы мен орозомун десе биз ишене беребиз. Ал көрүнбөй турган нерсе. Орозо болбой туруп орозомун десе дагы ишенебиз. Орозо болуп туруп орозо эмесмин десе дагы ишене турган иш да. Ошон үчүн мунун сыйлыгын Аллах Таала өзү кепилдик алып, мен аны өзүм сыйлаймын, мен аны жазалаймын деп атат. Демек, акыретке барганыбыздан кийин бул туткан орозобуздун сыйлыгын Алла өзү берет. Кандай, канча, кандай деңгээлде беришини биз ал билбейбиз. Бирок
Алла өзү сыйлайм дегенден кийин ал эсеби жок да, эсепсиз деп айтылып атат. Ошондой эле ас-саум жунна деп келет. Орозо бул калкан дейт. Бардыгыбыз билебиз, бул орозо калкан экендигин билебиз, бирок калкан дегенди биз эмнени түшүнөбүз? Калкан дегенде бардыгыбыз билебиз, бул баягы согушта колдоно турган бир тоскуч да. Найзадан, душмандын найзасынан, душмандын огунан, кылычтан адамды коргоп тура турган бир калкан болуп атат. Демек ошол инсанга зыян жеткирбей тосуп атат да. Ошондой эле бул орозо дагы биздин нәфсибизди тарбиялайт. Жаман сөздү айтыштан тарбиялайт. Бирөөдө гыйбат кылыштан, чакымчылык кылыштан, сөз ташыштан, бирөөгө жаман бир ой пикирде болуштан орозо бизди тарбиялайт да. Бул биз үчүн калкан деген ошол да. Жаман нерселерден жада калса акыретке барганда тозок отунан бизди калкалдайт. Тозок отунан бизди сактай турган бул орозо болот. Андан тышкары дагы орозо жөнүндө орозо туткандар булар бейиштин кайсы эшигинен кирет дейт, Райян деген эшигинен кирет дейт. Атайын ошо орозо туткандар үчүн өзүнчө дайындалган эшик болуп атат. Бул акыреттеги пайдасы болуп атат. Демек, бул орозо айыны ар ким өзү кадырлаш керек. Орозо айыны баркташ керек. Бул орозо айы бул өтө улуу ай. Орозо айында Куран түшкөн ай болуп атат. Бул орозо айында кадыр түн деген дагы, кадыр түнү бар. Бул түндөгү кылынган ибадаттар эсепсиз болуп атпайбы? Демек, бул орозонун биз тутабыз деп ниет кылып, орозо айынын кирип келе жаткандыгына сүйүнүп тургандыгыбыз бул бекерден бекер эмес да. Эртең акыретке барганыбызда бул дүйнөдө эми инсан баласы ката кетирет, күнөө кылат, бирок акыретке барып орозо туттук, анан акыретке барса күнөөлөрүбүздү Алла кечирип турган болсо, кандай жакшылык бул? Өтө бир сүйүнүч, өтө бир чоң ийгилик болот. Рахмат сиз, Алла разы болсун. Биз алыбыз бир адам бир тармакта мына ошол нерсенин майданына кирердин алдын ал адам сөзсүз түрдө даярданат да. Мисалы, бизнес тармагы болсун, же болбосо спорт тармагы болсун, башка тармак болсун. Эми аны ошол убакыттын ичинде кандай кылыш керек, эмне кылыш керек ар бирин тартипте бөлөт. Эми бизге да мына орозого Кудай буйрса саналуу күндөр калды. Эми мына ошол 30 күндүк орозону биз кандай кылып өткөрсөк болот, кайсы тартипте өткөрсөк болот? Мына ошолорду бир айтып берсеңиз. Ооба. Бул биз качан эмне жумуш, кандай бир амал аткарып аткандыгыбызды эгер инсан баласы мусулман сезе турган болсо, бул адам ошого жараша даярданат да. Эгерде биз орозо айыны ушундай бир улуу ай экен, жана айтып өткөндөй, кадыр кечеси бар ай, Куран түшкөн ай, берекелүү ай, рахмат айы, кечирим айы, Аллах Таала райым кыла турган ай, сооп эселеп бериле турган ай, берекелүү ай, кылган амалдарыбызга эселеп кабыл кылына турган ай деп сезе турган болсок, биз бул орозо айдын келе жаткандыгына өтө сүйүнүп, өтө катуу даярданабыз да. Орозодо биз ооз ачарда моуну мен жеймин деп өзүнчө камданышыбыз мүмкүн. Саарлыкта мен моуну жеймин деп өзүнчө камданышыбыз мүмкүн. Туурабы? Демек, орозонун кадырын биз сезе билсек, орозо айынын дагы орозо кармаштык кандай өзүнүн деңгээли бар экенин биз сезе турган болсок, ошончолук биз даярданабыз да. Эми кандай кылып өткөрсөк болот десеңиз, мисалы, орозо айында биринчиден биз Аллах менен, инсандар менен болгон ортобуздагы мамилени, акыларыны биз тартиптешибиз керек. Орозо айыны мен кандай кылып өткөрөм? Ибадат менен, зикир менен, Куран менен өткөрөмүн деп. Инсандар менен кандай мамиледе боломун? Алар менен урушпаймын. Алар менен гыйбат кылбаймын. Аларга ушундай кичпейил боломун деген деп адам өзүн тарбиялап, даярдап туруш керек да. Андан тышкары адам бул орозо айында сөзсүз азында бир пара болсо да Куран окуш керек. Бир пара болбосо сөзсүз 2 пара, 3 пара мүмкүнчүлүк болушунча Куран менен көбүрөөк өткөрүш керек. Анткени бул Куран түшкөн ай болуп атпайбы? Андан тышкары биз тарабы намаздары, Аллага шүгүр, биздин мамлекетибизде, биздин элибизде, жерибизде катым Курандар. Ар бир мечитте мына көрүп атабыз, байкап атабыз, катым Курандар болуп атат. Сөзсүз ошо катым Курандарга катышып, бел байлап, ошо катым Куранга толук катышып биз мындайча айтканда, орозо айында биз ушул айды пайдаланып, амал дептерибизди
сөзсүз толтуруп алышыбыз керек. Мындайча айтканда, куржунду толтуруп алыш керек да. Мгм. Ахиреттеги биздин бериле турган амал дептерибиз ачылганда, ушундай сооптор жасапмын дей турган, сүйлөй турган, кубана турган бир Мгм. амалдарды аткарып кала турган бир Мгм. мүмкүнчүлүк болуп атат да бизге. Ооба. Ошондой биз бул айда мындай бекер өткөрбөшүбүз керек. Жанагы айтып өткөндөй тартиптеп алышыбыз керек. Тартип десек, 5 убакыт намазга бекем болуш керек. Жамаат менен. Мисалы, башка айларда окулуп аткан 5 убакыт намаз менен орозо айында сиз жамаат менен окуй турган болсоңуз, буга дагы эселеп сооп берилет да. Ошого инсан, момун мусулмандар бул айга мындай бейкапар, капилеттүү болбош керек. Кадырлаш керек бул айдычы. Бул биз үчүн берилген пайгамбардын үммөтү болуп, бизге берилип аткан бир чоң мүмкүнчүлүк, чоң бир ийгилик деп билишибиз керек да. Рахмат устаз, мына ушул акыркы суроолорубуз калды. Буюрса мына ушул суроодон кийин берүүбүздү дагы аяктасак, буюрса эң акыркы сурообуз. Эми адам баласы бир иш кыларда бир пайданы көздөп, сөзсүз мына ошол менен иш кылат. Эми мына ошол орозо кармагандардын дагы келечекте пайдасы жана ошону орозо кармоочулардын даражалары жөнүндө кенен бир токтолуп кетсеңиз. Ооба. Негизи орозо кармагандарды 3кө бөлүп коет. Орозо кармагандардын даражаларында. Булардын биринчи даражадагылары пайгамбарлар. Пайгамбарлардын орозосу, Аллага жакын болгон, мукарраб болгон, Аллахты жакшы көргөн инсандардын орозолору болот. Анан экинчиси, бул экинчи даражадагылар, булар таква инсандардын орозолору болот. Анан үчүнчүсү ошол карапайым эл, жалпы калайык калктын орозосу болуп, 3кө бөлүп койсок болот уламалардын айтыштары боюнча. Эми кандай десек, мисалы мен мына акыркы даражадагыларды айтайлы, себеби биз өзүбүз карапайым эл болгондон кийин биздин орозобуз кандай? Биз башында айтып өттүк, карапайым элдин орозосу биз ниет кылабыз го. Ниет кылдым, ошол Алланын өкүмү, Алланын буйругу деп орозону ошого ишенип, ынанып, анан таң аткандан күн батканга чейин мен орозо кармаганга ниет кылдым деп жегенден, ичкенден, ак никелүү аялга жакындык кылуудан тыйылып биз күндүздү өткөрөбүз да. Эми бул ошо карапайым элдин орозосу, ушул жалпылай элдин. Мисалы, ошол ниет менен эле биз орозобузду өткөрүп атабыз. Бирок экинчи даражадагы баягы таква инсандардын орозосу кандай болот десеңиз, таква инсандардын орозосу бул жанагы карапайым элдин кылган ниетиндей эле булар да ниет кылат. Бирок буларда дагы кошумчасы бар да. Булар көзүнү сактайт. Арам нерселерден көзүн тыят. Арам нерселерди карабайт. Кулагын сактайт. Арам нерселерди укпайт. Арам нерселерге кулак төшөбөйт. Тилини сактайт. Арам нерселерди сүйлөбөйт. Бирөөдө гыйбат кылбайт, ушак кылбайт, сөз ташыбайт. Ошентип өткөрөт булар. Арам нерселерге кол салбайт, кол урбайт да. Арам нерселерге кадам койбойт. Ушу 5 нерсесин тыйып, булар балким жакшы, пайдалуу нерселерге көрөт. Пайдалуу нерселерди угат. Пайдалуу нерселерди сүйлөйт. Пайдалуу нерселерди аткарат, пайдалуу нерселерге бул эмне кылат? Кадам коет да. Ушул бул таквалуу инсандардын орозосу да. Бул кошумча болуп атат. Биз карапайым эл инсанчылык кылып, таквалыгыбыздын жоктугунан кээ бирде сүйлөп коюп атабыз. Кээ бирде угуп коебуз, кээ бирде көрүп коюп атабыз. Туурабы? Азыр туура айтасыз. Ошол себептен биздин орозо ушул карапайым элдин орозосу болуп атат. Таквалуу инсандардын орозосу ошолордон сактаныш менен биргеликте дагы эмне кылып атат? Ошону пайдалуу жакка иштетип өткөрүп атат да. Эми биринчи даражадагы инсандардын орозосу, жана айтып өттүк, пайгамбарлардын орозосу деп өттүкпү? Аллага жакын болгон, мукарраб болгон инсандардын орозосу бул жана айтып өткөн эки даражадагыларды дагы өз ичиге камтыйт. Демек булар кошумчасы, булар жүрөгүнү дагы таза кармайт да. Жүрөгүнү, ой пикирине таза кармайт. Бул дегени, мисалы, сиз бир көзүңүздү тыйышыңыз мүмкүн, жаман нерсени укпашыңыз мүмкүн, бирок оюңузда кандайдыр бирөөгө кек сакташ пайда болуп калар. Оюңузга келип калар. Жүрөгүңүздө кандайдыр бирөөгө жек көрүш болуп калышы мүмкүн да. Булардыкы ошол бир эле көзүнө, кулагын эмес, булардын жүрөгү дагы, ойлогон ою дагы туз болот да.
Мына ушулардын орозосу бул пайгамбарлардын, Алла жакшы көргөн, Аллага жакын болгон инсандардын орозосу болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз мына орозо айы жакындап келатат. Кудай таалам бизге эч болбогондо жанагы такыбалуу инсандардын орозосун насип кылсын деп дуа кылабыз. Ошол 30 күндүк орозобузду тилибизди жаман сөздөрдөн сактап, жакшы Алланы улуктап, көбүрөөк зикир кылып, көбүрөөк тасбих айтып, көбүрөөк Алланы арулап, жаман нерселерди көрүүдөн тыйылып, кулак менен угуудан тыйылып, ушинтип өткөрүлсөк деген тилек кылабыз Аллах Тааладан. Аллах Таалам бардыгыбызга ушул такыбалуу инсандардын орозосунда насип этсин деп тиленебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен буюрса биздин эфирибиз дагы аягына жетип калды. Конокто устазыбыз Мактыбек ажы болду. Буюрса иншалла кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калыңыздар.